Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн 9-класстын алгебра предмети боюнча сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабактын темасы тригонометриялык туюнтмаларды өзгөртүү жана теңдештиктерди далилдөө. Сабактын максаты тригонометриялык функциялардын арасындагы катнаштарды туюндуруучу формулаларды пайдаланып, тригонометриялык туюнтмаларды өзгөртүп, теңдештиктерди далилдейбиз. Тригонометриялык формулаларды жана анын касиеттерин колдонуп, мисалдарды чыгаруу менен билимибизди өркүндөтөбүз. Мисалдарды туура жана так аткарып, өз алдынча иштеп, жоопкерчиликтүү болууга үйрөнөбүз. Балдар, силерде тригонометрия качан пайда болгон? Аны окутуунун зарылчылыгы барбы же жокпу деген суроолор ойлондурбай койбосо керек. Келгиле балдар, анда тригонометриянын тарыхына кайрылалы. Тригонометрия 1595-жылы немец окумуштуу математиги Птискус тарабынан негизделген жана ал грек сөзүнөн алынган. Бизче которгондо 3 бурчтуктуу өлчөм деген маанини түшүндүрөт. Ал эми тригонометриялык таблицаны биринчи жолу байыркы грек элинин астроному, механиги, географы жана математиги Никейский түзгөндүктөн аны тригонометриянын атасы деп аташкан. Тригонометриянын биздин жашообуздагы орду. Архитектурада тригонометриялык эсептөөлөрдүн жардамы менен дүйнөлүк маанидеги тарыхый эстеликтерди, ар кандай социалдык курулуш объекттерин курушкан. Мисалы, Араб Эмиратындагы көпүрө, Франциядагы Лувр музейи, Испаниядагы океан жаныбарларын музейин курушкан. Астрономияда ааламдагы планеталардын аралыктарын, океан деңиздеги кораблдин ордун, күн менен айдын тутулуш убактысын аныкташат. Ал эми медицинада адамдын жүрөгүнүн биоритмин аныктап, диагноз коюп, дарылашат. Эң кызыгы, биологияда куштардын канатынын кагышы жана балыктардын сууда сүзүү кыймыл-аракеттери тригонометриялык синус тангенс функцияларынын графиктери боюнча болоорун байкашкан. Эмесе балдар, өтүлгөн сабакка кайталоо жүргүзөлү. Синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа дайыма 1-ге барабар. Тангенс альфа барабар синус альфанын косинус альфага болгон катышы. Котангенс альфа барабар косинус альфанын синус альфага болгон катышы. Бул 3 формула негизги тригонометриялык теңдештиктер деп аталат. Ал эми тангенс альфа көбөйтүлгөн котангенс альфа дайыма 1-ге барабар. Тангенс квадрат альфа плюс 1 барабар 1-дин альфа тар бурчунун косинусунун квадратына болгон катышы. Котангенс квадрат альфа плюс 1 барабар 1 санынын альфа тар бурчунун синусунун квадратына болгон катышын туюндурат. Бул 3 формула тригонометриялык функциялардын арасындагы катнаштарды туюндуруучу формулалар деп аталат. Аталган формулаларды колдонуп, тригонометриялык туюнтмаларды жөнөкөйлөтөбүз жана теңдештиктерди далилдейбиз. Мисалдарды карап көрөлү. Биринчи мисал. Синус квадрат альфа бөлүнгөн 1 минус синус квадрат альфа туюнтмасын жөнөкөйлөткүлө. Бул туюнтманы жөнөкөйлөтүү үчүн негизги теңдештиктердеги биринчи формуланы колдонобуз. Ал үчүн адегенде туюнтманын өзүн жазып алабыз. Синус квадрат альфа бөлүмдө 1 минус синус квадрат альфа барабар бөлчөк сызабыз. Бөлчөктүн алымындагы
синус квадрат альфаны өзгөртпөйбүз. Ал эми бөлүмүндө 1 минус синус квадрат альфаны негизги теңештиктин формуласына таянып косинус квадрат альфа менен алмаштырабыз. Синус квадрат альфа косинус квадрат альфанын катышы тангенс квадрат альфага барабар. Экинчи мисал. Синус квадрат альфа минус 1 косинус квадрат альфа минус 1 плюс тангенс альфа көбөйтүлгөн котангенс альфа туйнтмасын жөнөкөйлөткүлө. Бул туйнтманын өзүн жазып алабыз. Барабардык коебуз, бөлчөк сыңсабыз. Туйнтмадагы биринчи кошулуучунун алымында бөлүмүндө минус белгисин кашанын сыртына чыгарабыз. Андыктан бөлчөк сызыгы алымында минус кашанын ичинде 1 минус синус квадрат альфа каша жабылган. Бөлчөктүн бөлүмүндө минус каша 1 минус косинус квадрат альфа кашаны жабабыз. Плюс тангенс альфа менен котангенс альфанын көбөйтүндүсү негизги теңдештиктин формуласына ылайык 1-ге барабар. Барабар. Бөлчөк сызыгы бөлчөктүн алымында 1 минус синус квадрат альфа менен 1 минус косинус квадрат альфаны косинус квадрат альфа синус квадрат альфа менен алмаштырабыз. Жыйынтыгында бөлчөктүн алымында минус косинус квадрат альфа бөлүмүндө минус синус квадрат альфа плюс 1 барабар. Косинус квадрат альфанын синус квадрат альфага болгон катышы котангенс квадрат альфаны берет. Ал эми терс белгилер бөлүүдө оң белгини берет. Ошентип жыйынтыгында котангенс квадрат альфа плюс 1. Бул 6-чы формуланын негизинде 1 бөлүнгөн синус квадрат альфага барабар. Үчүнчү мисалды карайлы. Тангенс альфа бөлүнгөн синус альфа туйнтмасын жөнөкөйлөткүлө. Жана альфа тар бурчу барабар пи бөлүнгөн 3 болгондогу анын маанисин тапкыла. А дегенде туйнтманы жөнөкөйлөтүп алып, андан кийин анын маанисин табуу ыңгайлуу болот. Ал үчүн туйнтманын өзүн жазып алабыз. Тангенс альфа бөлүнгөн бөлүмүндө синус альфа барабар. Бөлчөк сызабыз. Бул жерден тангенс альфаны синус альфанын косинус альфа болгон катышы түрүндө көрсөтсөк болот. Андыктан бөлчөктүн алымында синус альфа бөлүнгөн косинус альфа бөлүмүндө синус альфа барабар. Бөлүү амалын аткарабыз. Бөлчөк сыңсабыз. Жыйынтыгында алымында синус альфа бөлүмүндө косинус альфа көбөйтүлгөн синус альфа. Бул жерден синус альфаны кыскартып жиберүүгө болот. Кыскартабыз. Ал барабар 1 бөлүнгөн косинус альфага. Эми бурчтун маанисин коебуз. Анда 1 бөлүнгөн косинус альфа барабар. Бөлчөк сыңсабыз. Алымында 1 бөлүмүндө косинус пи бөлүнгөн 3 барабар. Алымында 1 косинус пи бөлүнгөн 3 таблица боюнча 2-ден 1-ге барабар. Бөлүүнү аткарабыз. Ал 2-ге барабар болот. 4-нчү мисалга кайрылалы. Каша тангенс альфа көбөйтүлгөн косинус альфа каша жабылган квадраты плюс кашанын ичинде котангенс альфа көбөйтүлгөн синус альфа кашаны жабабыз. Анын квадраты барабар 1-ге теңдештигин далилдегиле. Теңдештиктин сол жагын өзгөртүп, оң жагын алабыз. Теңдештиктин сол жагын жазып алабыз. Кашанын ичине тангенс альфа менен котангенс альфаны синус альфа менен косинус альфанын катышы түрүндө көрсөтөбүз. Андыктан каша синус альфа бөлүнгөн косинус альфа көбөйтүлгөн косинус альфа кашаны жабабыз квадраты плюс каша косинус альфа бөлүнгөн синус альфа көбөйтүлгөн синус альфа кашаны жабабыз квадраты барабар. Бул жерде косинустарды жана синус альфаларды кыскартып коюуга болот. Кыскартабыз. Жыйынтыгында синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфаны алабыз. Өзүңөргө белгилүү болгондой, бул сумма 1-ге барабар. Андыктан 1-ге барабар деп алабыз. Ошентип теңдештик далилденди. Класстык иш үчүн көнүгүүлөрдү аткаралы. Китебиңердеги 170-беттеги
Номер 29 көйнөгүнүн B пунктуна назар салгыла. Тоюнтманы жөнөкөйлөткүлө. Косинус квадрат альфа плюс 1 плюс синус квадрат альфа барабар. Бул тоюнтманы жөнөкөйлөтүү үчүн кошуунун топтоштуруу касиетин колдонобуз. Ал үчүн косинус квадрат альфаны жана синус квадрат альфаны кашанын ичине бирге топтойбуз. Андыктан барабардыктан кийин жазабыз. Каша косинус квадрат альфа плюс синус квадрат альфа кашаны жабабыз. Плюс 1. Өзүңөргө белгилүү болгондой, косинус квадрат альфа плюс синус квадрат альфа бирге барабар. Ошентип барабардыктан кийин 1 плюс 1 барабар 2 болот. Номер 36-га өтөлү. Тангенс альфа бөлүнгөн синус альфа тоюнтмасын жөнөкөйлөткүлө жана альфа барабар пи бөлүнгөн 3 болгондогу маанисин тапкыла. Бул тоюнтманын маанисин табуу үчүн адегенде тоюнтманы жөнөкөйлөтүп алып, анан тар бурчтун маанисин коюп табабыз. Тангенс альфа бөлүнгөн синус альфанын өзүн жазып алабыз. Барабар бөлчөк сызсабыз. Тангенс альфаны, синус альфаны косинус альфа болгон катышы түрүндө көрсөтөбүз. Бөлчөктүн бөлүмүндө синус альфа барабар бөлүүнү аткарабыз. Синус альфа бөлчөктүн бөлүмүндө косинус альфа көбөйтүлгөн синус альфа барабар. Бул жерден синус альфаларды кыскартууга болот. Бөлчөктүн негизги касиетинин негизинде кыскартабыз. Жыйынтыгында барабардыктан жазабыз 1 бөлүнгөн косинус альфа. Эми альфа тар бурчунун маанисин коебуз. 1 бөлүнгөн косинус альфа барабар бөлчөк сызсабыз. Бөлчөктүн алымында 1 косинус пи бөлүнгөн 3 барабар бөлчөк сызсабыз. Алымында 1 косинус пи бөлүнгөн 3-тү таблица боюнча 2-ден 1-ге барабар бөлүүнү аткарабыз. Жыйынтыгында 2-ге барабар болот. Номер 37. Г пункту. Теңдештикти далилдегиле. Бөлчөк сызыгынын алымында косинус квадрат альфа минус синус квадрат альфа бөлүмүндө косинустун 4-үнчү даражасы альфа минус синустун 4-үнчү даражасы альфа барабар 1. Бул теңдештикти далилдөө үчүн сол жагында тоюнтманы жазып алабыз. Барабар бөлчөк сызсабыз. Бөлчөктүн алымында косинус квадрат альфа минус синус квадрат альфаны өзгөртүүсүз жазабыз. Ал эми бөлчөктүн бөлүмүндөгү тоюнтмага өзгөртүү киргизүүгө туура келет. Ал үчүн кыскача көбөйтүүнүн эки тоюнтманын квадраттарынын айырмасын формуласын колдонобуз. Демек, каша косинус квадрат альфа минус синус квадрат альфа каша жабылган. Көбөйтүлгөн каша косинус квадрат альфа плюс синус квадрат альфа кашаны жабабыз. Барабар. Бул жерден косинус квадрат альфа минус синус квадрат альфаны кыскартууга болот. Бөлчөктүн негизги касиетинин негизинде жыйынтыгында 1 бөлүнгөн косинус квадрат альфа плюс синус квадрат альфаны алабыз. Өзүңөргө белгилүү болгондой, бөлчөктүн бөлүмүндөгү косинус квадрат альфа плюс синус квадрат альфа 1-ге барабар. Ал эми алымы 1, 1-ди 1-ге бөлсөк 1-ге барабар болот. Анда эмесе балдар, сабакты бышыктоо максатында кайтарым байланыш сабагы үчүн суроолорго көңүл буралы. Биринчи, тригонометриялык туюнтмаларды жөнөкөйлөтүү деген эмне? Экинчи, тригонометриялык теңдештикти далилдөө деп эмнени айтабыз? Үчүнчү, тригонометриялык туюнтмаларды жөнөкөйлөтүүдө, теңдештиктерди далилдөөдө кайсы формулаларды колдонобуз? Бүгүнкү сабак түшүнүктүү болду деп ойлойм. Үйгө тапшырма. Окуп үйрөнүүгө параграф 5-169-170 беттер. Чыгарууга номер 30-тун бээси, номер 39-тун аасы. Ушуну менен сабакты жыйынтыктайбыз. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Саламатта болгула.